Италиялық bir бағбан Роберто Арера деген киши гиласын жакшы багып чоңойтуп, насип кылып ошол жылы суук болуп кетиптир дагы. Гилас сейрек алыптыр. Анан жакшылап багып, Гиннестин дүйнөлүк рекордуна киргизип бериптир да. Ошого эле bir бағбан. Урматтуу туугандар, бүгүн биз сиздер менен жаңы bir гиластын сорту боюнча сүйлөшөбүз. Гилас бактамын. Өзүмдүн сыноочу багымда бул жерде ортоңку зона үчүн сыналып жаткан көчөттөрүбүз бар туугандар. Мынакей, бул көчөтүбүз Кармен деген сорт, Венгриялык селекциядан чыккан. Мекени Венгрия болуп эсептелет экен. Орто өсөт, жайылып дагы кетпейт, өтө бийик дагы өспөйт. Бул көбүнчө максимум 14 жел болсом VCL, же Кольт, же өзүнүн кара обычный гиляста дагы өстүрсө болот. Эс алилдик гени боюнча бул көчөт S4, S5 деген генди алып жүрөт. Демек, өзүн өзү чаңдаштырбайт, кечирээк гүлдөйт. Буга чаңдаштыруучу катары Кордия, Регина сортторун койгонбуз. Бул Кордия. Тезирээк түшүмгө кирет. Мына ушул Кармен деген сорт рекорд коюптур туугандар. Рекордсмен гиляс ушул болот. 33 грамм ашык. Демек, 43 калибр боюнча 43-тү берген экен. Туркиядан келген көчөттөрүбүз. Бул көчөттөргө ак жана ушундай светтер менен келиптир. Туугандар, бул -25ке чейин чыдай алат. Ким экспорт үчүн жетиштирем дей турган болсо, мына ушул гиластан жетиштирсеңиздер болот. Бул экспорт үчүн деп атпайбызбы? Анан муну Кордия, Регина, Свитхарт, Лапинскиналарды чаңдаштыруучу катары койсок болот экен. Бул кимдер үчүн? Бул баягы катуу, брикси жакшы, интенсивдүү бак кылам дегендер үчүн бул келечекте валовойдун ордун алмаштырып калышы мүмкүн да бул гиласчы. Эгерде бир жерге 1-2 гектарга бак кылам десеңиздер, муну сөзсүз түрдө 1000 метрден жогору жерлерге, 1800, балким 2000ге чейин тиксе болот да. Суу бар, жакшы семиз топурактуу жерге тиксеңиздер, мындан жакшы бактарды кылса болот, интенсив бактарды. Обычно бул өзү негизи 8 граммдан 14 граммга чейин болот. Калибр боюнча 32 бул норма. Өзүн өзү чаңдаштырбайт деп айттык. 5ке 3, эгер максимум 14 кыла турган болсоңуздар, ошондой кылсаңыздар болот. Анан көп жайылып дагы кетпейт, көп бийик дагы өспөйт, жана айтып кеттик. Мунун жакшы жери эртерээк түшүмгө кирет. Валовой клубунун сүйүүчүлөр, мына ушул сортту көрсөңүздөр болот. Кудай кааласа 1-2 жылда Кармен өзүн кандай деңгээлде көрсөткөнүн дагы буюрса тартып көрсөтөбүз. Мына ушундай туугандар, кайсыл сорт боюнча маалымат керек болсо айтсаңыздар болот. Акырындап сиздерге ошол сорттор боюнча маалыматтарды беребиз. Бул жерде дүйнөнүн булуң бурчунан келген жакшы деген сорттор сыноодон өтүп атат. Буюрса бул сорттор өзүн кандай көрсөтсө, ошол боюнча ортоңку зоналарга тавсия беребиз. Булар дагы башка сорттор, кудай кааласа бул сорттор боюнча дагы жакшы маалыматтарды беребиз. Сиздер менен Багастыр Кыргызстан каналы болду туугандар. Тынч аман болуңуздар.